Мен Баткен областының Дейлик районунун Тозбулак айылында жашаймын. Мен өзүм атым Адамбаева Базаргүл. Мен көптөн бери ушул терме боюнча алектенем. Мен бул термени өнөрдү жаш кезимден апамдан үйрөнгөм. Апамдан үйрөнгөндөн кийин ушул энди шартка байланыштуу турмушка чыккандан кийин келсем кайненем ушундай өнөрчүлүк боюнча занымаштайт этиди. Ушул кайненемден үйрөнүп, кайненемдин энесинен үйрөнгөм мына бул үлгүлөрдү. Мына мен колумдагы турган куржун. Бул терме боюнча мына бул таардын чекесине кыргыз үйдүн боолоруна коюла турган кайкалактар. Бул шукшурма кажары деп коет муну. Муну өтө татаал күзүгү. Ушул үлгүлөрдү мына бул болсо кош күзүк, кош кайкалак дейт. Мундан күзүгү татаал. Калган термелердикини оңой деп эсептелем. Ушул бул атка дигдикке, ат жапкыч. Мына бул таарларды кырк мойнок деп коет. Кырк мойнок 49 жипке түшөт. 40 мойнок. Муну ушундай метринче согуп, заказ берет. Үйүнүн размерин берсе, 5 жолго каратып тигип берем. Мына бул таар, бул 99 тор көчөт. Эң татаал таар да бул. Муну ушул үлгүлөрдү мен өзүм ойлоймун. Ушул азыр келиниме үйрөтүп атам. Кудай кааласа неберемем үйрөнөт. Жаш келиндерге, жаш муундарга муундан муунга калтырыш керек муну. Энелерибиздин немелерин муундан муунга калтырып, ушу жаштарга өргөткүм келет. Энелерибизден калган да, тайнемден калган бул. Мына бул үлгү. Кажары деп коет. Бул кажары болуп күзүктөлөт. Биз ушул чеберчилик боюнча кичине ишканадан кыйналып атабыз. Бизге кичине ишкана болсо, мен ушул жаштарга өргөтүп, муну муунга калтырып, жаш келин кыздарга өргөткүм келет. Биздин ушул жылуу жай керек да бизге. Жылуу жай. Эми суукта кыш күнүдө түн узун болот, кышта ич жок болот. Ушуга бир ишкана болсо деп ойлоймун. Биз жаш келиндерге өргөтүш үчүн кичине ишкананы салып берсе деп ойлоймун. Где-то 10-15 келинге ылайыктуу ишкана, жылуу жай болсо деп ойлоймун да. Шуну муунга калтырып кыз келиндерге өргөтүш үчүн. Жаш келиндерге кээ бирлери шаарга кетип иш жок. Кээ бирлери айылда иш жок, отурабыз неме кылып. Биз ушул немени муундан муунга кыргыз энелерибиздин кол өнөрчүлүгүнү муундан муунга улатышыбыз керек. Айылыбызда неме бул кол өнөрчүлүктүн баалуулугуну кылымдан кылымга карыткан кол өнөрчүлүгүнү азыркы муундан муунга калтырышыбыз керек. Мына менин колумдагы койдун терисинен жасалган супра. Мурдаттан чоң энелерибиз жасап келген. Койдун аштан ашатып, муну мен жүнүнө кыркып, айранга салып ашатып, аштан чыгарып өңдөп, ийилеп, ушинтип супра кылып тигем. Биз азыр ушу маданий туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Мен 2018-жылы көчмөндөр оюнун 3-чү көчмөндөр оюнуна барганмын. Сонда терме боюнча 7 областтан 3-чү орунду алганмын. Сонда барып мени өнүктүрүбүз, алмаштырышыбыз керек да эмелерди, кол өнөрчүлүктөрдү. Ушул боюнча иштешибиз керек. Эмне деп баштайм билбейм. Ушул туристтик фестивалдарда 7 областтын кол өнөрчүлөрү тажрыйбасын алмашканы жакшы деп ойлойм.